Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Сот жараянды Атамбаевсыз өткөрүүнү чечти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтүп жаткан соттук отурумдан айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кезектеги жолу чыгып кетти. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Анын айтымында соттук отурумдун башталышында Алмазбек Атамбаев залдан чыгууга аракет кылган, бирок сот приставдары ага тоскоолдук кылышкан. Слесарев буга карабай мурдагы президент залдан чыгып кеткен соң ишти карап жаткан судья соттук жараянды Атамбаевсыз өткөрүү боюнча чечим кабыл алган. Сот Алмаз Шаршеновичти залдан чыгаруу жана жараянды анын катышуусуз өткөрүү боюнча чечим чыгарды. Муну менен сот ишти улантуу боюнча абалдан чыгуунун жолун тапты деп түшүндүм, деди Слесарев. Буга чейин адвокаттар сотту Атамбаевсыз өткөрүүнү сунуш кылышкан. Сот өтүнүчтөрдү четке каккан болчу. Ички иштер министрликтин жетекчилиги Болот Темировдун окуясын иликтөөнү көзөмөлгө алды. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги факт-чек порталынын редактору, журналист Болот Темировдун токмоктолушуна байланыштуу фактыны көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаардык милициясы журналистти сабагандарга издөө жарыялады. Анын алдында акыйкатчы Токон Мамытов билдирүү таратып, Темировдун окуясын жакшылап иликтөө зарыл экенин, ички иштер министрлигинин жетекчилиги окуянын чоо жайын тактоону колго алыш керек болоорун билдирген. Кыргызстанда коррупциялык көрүнүштөрдү жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин ашкерлеген журналисттик иликтөөлөрү менен белгилүү факт-чек порталынын редактору, журналист Болот Темировго 9 январда түшкөн мал Бишкекте басылманын кеңсесинин жанынан белгисиз 3 жигит кол салган. Алар журналистке бир нече сокку уруп, телефонун тартып алышкан. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Парламент депутатынын бир тууганы пара менен кармалганы кабарланды. Жогорку кеңештин депутаты Данияр Төлөновдун бир тууганы Бактияр Төлөнов $800 АКШ доллары өлчөмүндө пара менен кармалганы кабарланды. Бул маалыматты Азаттыкка күч органдарындагы ишенимдүү булактар билдиришти. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы кийинчерээк толук маалымат берерин айтты. Бактияр Төлөнов мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун директору. Ал кыргызстандыктарга чет элде иштөөгө квота берген комиссиянын төрагасы болуп да иш жүргүзөөрүн Кактус медиа басылмасы жазды. Баштапкы маалыматтарга караганда, шектүү 9 январда кечке жук Бишкектеги кафелердин биринде пара менен колго түшкөн. Бабанов Республика партиясын Чыныбайга сатууну убада кылып, кайра неге айныган? Башта Өмүрбек Бабанов Республика партиясын Чыныбай Турсунбековго сатууну убада кылып, бирок бийлик менен кылмыш иштерин чечишүүгө киришкенде оюн өзгөртүптүр. Көп өтпөй Мирлан Женчороевду лидер кылып шайлап койду. Иш жүзүндө Бабанов күзгө чейин соттолуп кетпей бийликти алдап, алаксытып турса, анан саясатка кайра киришери, кой терисин чечип ыргытаары болжонууда. Кырдаал чыңалганда секирип чыга албай жаны жокпу? Бирок ак үйдөгү төбөлдөр деле алдана койбостур. Ошентип Бабановдон көңүлү калган Турсунбеков кайсы саясий күчтөргө кошулаарын билбей, башы маң болуп жаткан кез экен. Оппозицияга осо кылмыш иш козголот, а бийлик менен пикири келишпей калганда, оңго барса ат өлөт, солго барса өзү өлөт дегендей эле икаяны эстейсиң. Матраимов журналисттин сабалышы боюнча пикирин билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов журналист Болот Темировго кол салуу боюнча пикирин билдирди. Ал Фейсбуктагы баракчасына Темировдун сабалышы анын кесибине байланыштуу же башка себептери барбы деген суроого тактала элек экенин жазган. Эгер журналисттин сабалышы анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу болсо, ал туура эмес жана демократиянын принциптерине көлөкө түшүрөт. Журналист гана эмес, башка жарандардын да сабалышы мыйзамга каршы аракет. Тиешелүү органдар ыкчам иштеп, болгон мүмкүнчүлүктөр менен шектүүлөрдү таап, жазасын бериши зарыл, деп жазган Искендер Матраимов. Буга чейин Болот Темиров кол салууну журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. Ал факт-чек порталы жарыялаган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жубайынын буюмдары жөнүндө иликтөөгө байланыштуу мүмкүн деп божомолдоп жатканын кошумчалады. Райымбек Матраимов депутат Матраимовдун бир тууган иниси. Тилиңди жутуп алдыңбы? Текебаев журналистке сөөмөй кеседи. Өмүрбек Текебаев жакында мандат алган Нурбек Сыдыгалиевдин калпын чыгарды. Бул тууралуу Медиа Центр YouTube каналы кабарлады. Текебаев Алмабек Шыкмаматовду акыркы жолу туулган күнүндө көргөнүн айтып, соттолуп кетсем сен лидер болосуң деген сөзүн айтканын билдирди. Ал эми Сыдыгалиев менен Шыкмаматов экөөнүн ортосундагы берилген убадалар чын экенин, мага жалган айтканын эч зарылчылыгы жок деп белгиледи. Эске салсак, буга чейин Өмүрбек Текебаев Алмабек
Жанабек Шыкмаматовду сүйлөшүлгөн боюнча мандатын Нурбек Сыдыгалиевге өткөрүп берди деп билдирүү жасаган. Ал эми Сыдыгалиев өзү болсо Шыкмаматов менен эч кандай мандат тууралуу сүйлөшүү жүрбөгөнүн айтып чыккан болчу. Ошондой эле Сыдыгалиевдин деңгээлине түшкүм келген эмес эле деген Өмүрбек Текебаев журналисттин суроолоруна жооп берип жатып, аягында кызыл чеке улуу журналистке сөөмөй кеседи. Мени ошол майда жаңжалдыйын, ошо Нурбектин деңгээлине оке чүргөнгө аракет кылып атасың да. Ошол деңгээлге чүргөнгө аракет кылып атасың да. Мейли эми сени сыйлайын, түшүп берейин. Анан жооп да берейин. Сен акырын бар дагы секретариат, Нурбек иштеген секретариатта балдардан сора, ошол чын белги. Баары чын дейт. Сен акырын барып, ошол билген, ошол жерде иштеген адамдардан сора, баары чын дейт. Мага жалган айтып эмне зарыл? Мага жалган айтып эмне зарыл? Мен бетине да ушинтип карап туруп айттым, сен де бол башын ийкеп турду го. Баары билет. Эгер ага тиги талант Узакбаев деле сага жакшынака айтып бербедиби? Кантип тиги подпись арыз жыйнагандарынчы. Анан эми ал адамда эми абир болуш керек, адамдар жигит болуш керек. Кичинекей тиги конъюнктуралык кызыкчылык үчүн жалган айтпаш керек. Эгер да ал убада бербеген болсо, алардын ортосунда андай болбосо, мен эмнеге антип жалган айтам? Алмамбетти мен эле мындай башка себеп менен эле кетирип жибердим эле деп айтат элем да. Чыгып чекчейип карап туруп айтат элем. Болбой калды мен бул окуучум. Болду деп айттым деп айтат. Антип айткан жокмун да. Тескерисинче Алмамбетке мындай деп айттым. Акыркы жолу мен туулган күнүмдө көрдүм Алмамбетти. Аялым болду, Алмамбет болду, Ася болду, дагы бир жигит болду. Айттым. Алмамбет, ушу мени соттоп жиберет деген сөздөр чыгып атат. Мен соттолсом жалгыз, жападан жалгыз лидер сен болосуң. Болот жерде оруп жүрөт. Дүшөн экөөбүздү мынтип сот менен тушайт. Сен тизмени баштап, сен шайлоого партияны алып барасың. Команданы жыйна, тизмени жыйна деп акыркы айткан сөзүм ошол болду. Муну да жалган дей алышабы. Мисалы да. Анан кайра эле тиги ал журналистти айтты, ага жөнөтүп, бул журналистти мага жөнөтүп, сени мага жөнөтүп, ошо Текебаевдин жалган мындай кармайбыз дегендей бир майда, пас, майда мелкий укол мындай жасайм деген ошолардын деңгээли, инициаторлордун деңгээлин көргөзөт да. Инициаторлордун деңгээлин көргөзөт. Эгер инициаторлордун деңгээлин көргөзөт. Сиз эми ушу парламентаризм түптөөчүсү, конституциянын атасы деп атсак, анан кийин кайра эле тиякта ата мекендин ичинде соодалашуу болуп. Кандай соодалашуу? 2 жыл сен депутат болсуң, 2 жылда идеяны социалист. Кимдер соодалашты? Айтып койчу. Кимдер соодалашты? Сиз айттыңыз, тигилер соодалашты. Сен айтып атпайсыңбы? Сен наразы болуп соодалашты. Жок. Кимдер соодалашты? Ошону айтчы. Мынакей биздин камерада турат. Кимдер соодалаштыр? Айт эми. Айт эми. Айт. Кимдер соодалаштыр? Шыкмаматов менен. Тилиңди жутуп алдың. Айт. Кимдер соодалаштыр? Шыкмаматов менен ким? Сыдыгалиев экөө соодалашты. Болду. Анда соодалашса, доматың да ошолорго кой. Партияга мага койбо. Лидер, да. Социалисттик идея. Антип соодалашкандар. Талас алтын кен комбинатында иштер башталды. Талас алтын кен комбинатында алтын өндүрүүчү фабрикасында өндүрүштү жөнгө салуу иштери башталды. Башкы жалданма компания Engineering Group курулуш, монтаждоо иштеринин негизин көлөмүн, анын ичинде башкы конструкцияларды тургузуу, жабдууларды негизги технологиялык орнотуу жана түтүктөрдүн монтаждоону аяктаган. Калдык сактоочу жайдын, баштапкы кен кампасы менен аянттар аралык жолдун жана башка инфраструктуралык объекттердин курулушу толук бүткөн. Мында кен казуу иштери күнү-түнү жүргүзүлүүдө. Учурда кампада тоннасына орточо 1,5 грамм алтын камтылган. Жер үйдүн өндүрүш тилкесинде 90% Кыргыз Республикасынын жарандарынан турган жалданма уюмдун жумушчуларын кошкондо 760 киши иштеп жатат. Альянс алтын ЖЧКсы жергиликтүү элдин Талас облусунун тургундарынын арасынан сынактын негизинде тандалгандарды даярдоо жана аларды кесиптик жактан окутууну улантууда. Келечекте кенде иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон 380 адам даярдоодон өттү.
Genişletилип баштагандан бери Кыргызстандын бюджетине салык төлөмдөрүнүн түшүүсү көбөйдү. 2020 салыктык чегерүүлөрдүн суммасы дээрлик 2 миллиард сомду түзөт. 2015 жылдан 2020 жылдын 1-январына чейин ишкана 611 миллион 912 миң 278 сом өлчөмүндө салык төлөдү.